Калима тайиба жети. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: кимде-ким ла илаха иллаллах келмени айтып өлсө, сөзсүз бейишке кирет, деди. А мен ага, ал киши зына, уурулук кылса дагыбы, дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы, деди. Мен ага, зына, уурулук кылса дагыбы, дедим кайра. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы, деди. Мен болсо, зына, уурулук кылса дагыбы, дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы. Ал тургай, Абу Зардын мурду топурак болса дагы, тиги киши бейишке сөзсүз кирет, деди. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: кимде-ким ла илаха иллаллах келмени айтып өлсө, сөзсүз бейишке кирет, деди. А мен ага, ал киши зына, уурулук кылса дагыбы, дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы, деди. Мен ага, зына, уурулук кылса дагыбы, дедим кайра. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы, деди. Мен болсо, зына, уурулук кылса дагыбы, дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы. Ал тургай, Абу Зардын мурду топурак болса дагы, тиги киши бейишке сөзсүз кирет, деди. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: кимде-ким ла илаха иллаллах келмени айтып өлсө, сөзсүз бейишке кирет, деди. А мен ага, ал киши зына, уурулук кылса дагыбы, дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы, деди. Мен ага, зына, уурулук кылса дагыбы, дедим кайра. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы, деди. Мен болсо, зына, уурулук кылса дагыбы, дедим. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: зына, уурулук кылса дагы. Ал тургай, Абу Зардын мурду топурак болса дагы, тиги киши бейишке сөзсүз кирет, деди. Бухари. Түшүндүрмөсү. Араб тилинде мурду топурак болса дагы деген сөз айкашы өзгөчө мааниге ээ. Анын мааниси ал нерсени, ал ишти каалабасаң да, жактырбасаң да жүзүгө ашуусу анык, ал сөзсүз боло турган иш. Абу Зар радиаллаху анху: ошондой чоң күнөөлөрдү жасаган киши кантип бейишке кирсин? Аны адилеттик боюнча жазалоо керек эмес беле? Деген ойлор бийлегенинен улам таң калып кайра-кайра суроо узаткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын таң калганына, канчалык каалабаганына каршы ал кишинин бейишке кирерин айкын, сөзсүз боло турган нерсе деди. Эгер ал киши күнөө кылган болсо дагы, ыйманы аркылуу тооба келтирип, күнөөлөрдөн арууланат. Же Аллах Таала өзүнүн улуулугу менен ал кишини жазасыз кечирет, же күнөөсүнө жараша жазаланган соң сөзсүз бейишке кирет. Алымдардын пикиринде, бул хадистеги ла илаха иллаллах келмесин айтуудагы негизги максат динге, Аллахтын бирдигине толук ыйман келтирүү жана аны тандоо. Маариф хадис.